Биздин каарманыбыз Рахима Чүй облусунун тургуну. Ал буга чейин жакын таанышынын сунушу менен Орусияга барып иштеп келген. Чет өлкөдөгү мигранттардын тарткан кыйынчылыктарын жакшы билет. Танышым деле жакшы иштесе болот, эми башында кичине бир аз көнө албайсың деп айткан. Бирок көнө албайсың деген сөзүнүн түпкүрүн мен анда такыр түшүнбөп турмун да. Абдан кыйын экен, психологически, морально абдан энелер үчүн, айымдар үчүн абдан оор экен ал жерде. Ал жерден эле өзүм үйдө кылган ишимди кылдым. Мындайча айтканда, тикмечи болдум да. 3 ай иштедим, анан 3-3 айда уже мен такыр чыдабай калдым да. Рахима балдарын мекенине таштап, алыска иштеп кетүү адашкандык деп эсептейт. Ата-эне балдар үчүн дайыма жанында болуусу керек экенин чет жерде жүрүп түшүнгөн. Балдарыма чалдым. Мен барайын деп атам, эмне ала барайын силерге десем эле балам дейт, экөө тең. Апа, бизге эчтекенин кереги жок. Сиз кыйналып иштеп акча таппай эле коюңуз, биз үчүн албай эле коюңузчу, бизге сиз керексиз деген сөздү айтканда, уже аэропортко эртең билет алам деп отургам, ошол күнү досрочно билет алдым. Ата мээримин көрбөй өскөн балдар бар. Ансыз келенсип, эне мээримин көрбөй калса кандай болот алардын келечеги? Бага эне менен атанын ордун чоң апа, чоң ата, тайэне, тайата, тайкелер эч качан толтурбайт экен да. Мекенине кайтып келген Рахима жакшы эне эле болбостон, көпчүлүккө дем берген насаатчыга айланды. Анын кайтуу тууралуу чечими кыйынчылыктарды жеңип, бакытты издөөдө үй бүлөнүн маанилүүлүгүн көрсөтөт. Үйүнө келип, өз ишин улантып, Кыргызстанда кыялдарга жетүү үчүн толтура мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан. Келип эле кайра өзүмдүн жумушума иштеп баштадым. Бизде Кыргызстанда иштегенге толук мүмкүнчүлүк бар экенин түшүндүм. Ушул эле жумуштан жер алып, жер тилкесин алдым, ошол эле жумуштан бөлүштүрүп да, кичине акча ашып калса цемент түшүрүп коюп, ашып калса пескоблок түшүрүп коюп, ашып калса жыгач алып, ошентип бул жерде эле, бир жерде эле үйдө эле иштеп атып үй тургуздум.